Сүрөт көрүнүп атабы? Ооба. Мынакей бул жердеги сүрөттөрдү сиз ортого коюп турсуз, лакты ортого коюп турсуз. Анан булар кыйшак коюлуп калыптыр. Көрүп атасызбы? Бул сиздин помадаңыз, анан кийин бул подводкабы же эмне? Колуңуздан келсе мындай түзүрөөк, же жанында булар кошумча дагы көрүп берүүчү башка элементтер жок болгон үчүн мындай башаламанын көрүнүп калат да. Эгерде бул жерде гүл, анан балким китеп, шурулар, балким ушундай нерселер болсо, ушуну кыйшак кылып кое берсеңиз болот. Бирок колуңуздан келсе мындай белгилүү элементтердин жардамы менен кыла турган болсоңуз, анда түз кылыңыз, бул муну дагы түз, лакты дагы түздөп, бир аз кыйшайып калыптыр. Буларды да түз коюп, бир аз алысыраак кылып муну, бул кремби эмне жанындагы, ошону алысыраак кылып кылыш керек болот. Ушундай кылып силер да тарттыңарбы, достор? Берки эмеге видео жасаганга. Азыр. Бул болсо биздин толук портретибиз экен. Бул жакынкы детальный план экен, бул сумка менен алыптырсыз. Мында көрүп атасызбы, достор? Бул жерден бул кыздын колун дагы толук кезишиңер керек болчу. Негизи мындай ушундай план менен тартып атканда мени угуп атасыңарбы? Ооба, эжеке угуп атам. Ооба. Жакшы. Мага ссылкаңыз эми келди, Алсу. Анан ушундай силер план менен тартып атканда силер сүрөттү эле кыркып койбогула, колуңардан келсе ушундай план менен өзүңөр тарткыла. Ушундай план менен, жакынкы план менен, детальный план менен өзүңөр тарткыла, мынтип детальный кылып жакындатып койсоңор, муну көрүп атасыңарбы? Жакындатып кыркып койгондо качество жакшы чыккан эмес. Пиксель канчалык аз болсо, сүрөттүн сапаты дагы ошончолук начар чыгат. Анан кийин силер муну Инстаграмга алып кирип жүктөгөндө силердин жанагы эме мутный деп коет го, ачык көрүнбөй калат, бозомтук болуп жакшы көрүнбөй калат силердин сүрөтүңөр. Ушинтип чоң сүрөттөн, жалпы пландан ушундай кылып детальный планга алып келип кыркып койсоңор. Ошондуктан колуңардан келишинче жанагы пландарды өтпөдүк өткөнкү сабакта, ошол кайсы план менен тарткыңар келсе, ошол планды силер өзүнүн камераны өзү менен тарткыла. Жанагы кече жазып алдыңар беле, биз деген сүрөткө кантип тартуу боюнча бир ыкмаларды айтпадык беле? Ошонун ичинен жанагы зум кылып тарткан болбойт деп айтканбыз, жазып алдыңар беле ушуларды? Анан кийин бул жерде дагы, достор, бул кайсы план менен тартылган? Кече өткөн Жакынкы план го дейм. Жакынкы план мынакей. Достор, мынакей бул жакынкы план. Көрүнүп атасызбы? Мына бул жакынкы план, бул ийинден өйдө алыныптыр. Муну дагы кыркып алып коюптур, жалпы сүрөттөгү эмеден. Көрүп атасыңар да, бирок негизи туура эле ушинтип жана жакынкы план, деталдуу план ушундай болот. Деталдуу планды дагы деталдуураак кылып жакындан көрсөтүшүбүз керек. Бул мындай кылып, сумканын өзүн бул жактан да ашыкча жерлерин алып коюшубуз керек мындай кылып. Бул ортоңку план, достор, бул ортоңку план, бул жерде ортоңку план. Ооба, сезим. Туура айттыңыз, ортоңку план. Ортоңку план болгондо бир аз ката болуп калыптыр. Бул жерде кыздын оң колу кезилип калыптыр, бир эле колу көрүнүп, андан кийинки кол толук көрүнбөй калган. Ушул колду толук кылып кезиңиз мына. Бул жерден кезилиш керек болчу мына. Силер менен плюс көрүнүп атабы, достор, силердин экранга? Ооба. Мына бул жерден кезилиш керек болчу. Көрүп атасыңарбы? Эгерде бул кыздын колу дагы өйдө кылып турса, анда бул жерден кезип кое берсеңер туура болот. Колдун ылдый жагынан, эгерде бул оң кол дагы өйдө көтөрүлүп турса. Оң кол ылдый түшүп турган үчүн биз ошол оң колду толук кыркышыбыз керек. Ал деген колуңардан келсе айтып атам го, кыркпагыла, болгону ошол жерден тарткыла депчи. Анан кийин эгерде ашыкча жерлер алынып калышы мүмкүн, ошентип ортоңку план кылып тартканда деле. Анан силер жанагы фото редакция деп көрсөттүм эле го, ошону кылдыңарбы? Ошол менен анан редакциялап койсоңор, достор, силерге видео жөнөтпөдүм беле. Бул болсо ошол жакынкы план экен. Эми биз булардан түзүлгөн видеолорду көрөлү. Мынакей ушул сүрөттөрдүн жардамы менен. Бул эмес, азыр бул жерден башталат экен, Видео даярдаш үчүн дебедик беле? Силер даярдадыңарбы, достор? Азыр биз силерге коеюн. Силер даярдадыңарбы, достор, башкаңар? Ооба. Азыр коюп туруйун.
Силерге видео көрүнүп атабы? Ооба эжеке. Үнү угулуп атабы? Ооба. Ооба эжеке. Бирок башкача болот. Кандай дейсиз? Угулбай атабы сизге? Жок, үнү кичине мындай тунук эмес чыгат. Бирок угулуп атат, Музыка экен бул, ыр экен, музыка. Окей, ошол. Мындай кылалы. Мынакей. Андан кийинки сүрөт. Бул смайликти тартып турса, бул смайликпи же эмне? Ичи башкабы? İçinde tanaka var анын. Ичинде тоналка барбы? Жакшы. Ооба, жакшы, жакшы. Жалпы жөнүнөн жакшы. Болгон бир аз түзүрөөк кылып коюп койсоңуз дагы жакшы болот, бирок мындай деле жакшы көрүнөт экен. Жакшы. Элементтер дагы көп алыс кетпей, жакындабай, мына өзүңөр байкагандай көрүп атасыңарбы? Майда элементтер жакын турат. Ал эмени биздин негизги элементтин жанында алар көп көңүлдү бурдуртпайт, бирок кошумча элемент катары жанында тура беришет. Анан калган чоң элементтер андан алыс турат. Жакшы, жакшы таптырсыз. Мынакей, мында дагы жакшы. Эми азыр силер деген бесконечная лента деген жанагы эметип калат го. Инстаграмда бир сүрөттөрдү, мисалы үчүн бир пост мындай чоң болуп чыгып калат го, көрөсүңөрбү? Инстаграмда азыр мен силерге мисал кылып көрсөтөйүн. Баракчасы ачылды. Ооба, көрүнүп атат. Ошонун эң аягында Ооба. мынакей мондай көрүнүш бар. Көрүп атасыңарбы? Булар деген ар бири өзүнчө пост, өзүнчө квадратка алынып тургандар. Бирок мына бир караганда бир маанини туюндуруп атат. Ушуну кандай кылыш керек экенин азыр мен силерге көрсөтүп берем. Ушунун мисалында силер ушул сыяктуу кылып кылсаңар болот. Азыр мен силерге Play Market'ten, достор, Play Market'ten Ногу 9 Square деген программа бар Play Market'ten. Жүктөп, анан ошого киргенде силерге мондай бир эмелер чыгат азыр. Азыр кандай нерсе боло тургандыгын мен өзүмдүн телефонумдан силерге көрсөтөйүн. Мен силерге бул программанын кантип иштөөсү жана кантип жүктөө боюнча мен силерге видео тартып жөнөтүп коеюн. Азыр мен бул жактан кылганда үн жаңырып силерге жакшы болбой калып атат, Бесконечная лента деп коет го, эмне деп кантип которобуз, үзгүлтүксүз лента болуп калабы. Жана бузулбайт, жана бир катар болуп бир сүрөт, анан кийин силер ошондо ошол катарды бузбаш үчүн, достор, силер сөзсүз түрдө бир жүктөгөндө 3төн пост жүктөшүңөр керек, ошол катарды бузбаш үчүн, ошол сүрөттү бузбаш үчүн. Мен силерге видеода дагы тартканда түшүнүктүү, силер ошондой кылып кооздолгон баракчаларды көрчү белеңер? Ооба, көп көрчү элек. Эми Инстаграмда бир специальный компаниянын сүрөтү болот го. Артисттердин же алардын компаниясынын. Ошол жака киргенде көп ушундай кылышат эле. Ушундай, мынакей, ушул Хан Академия башында ушинтип эметилген. Ушул сыяктуу кылып, ушул катарды бузбаш үчүн силер деген сөзсүз түрдө бул жерге мынакей көрүп атасыңар, математика оңой деп бир жазылып турат. Ушул темпти бузбаш үчүн, ушул көрүнүштү бузбаш үчүн силер сөзсүз түрдө мондай бир жүктөгөндө 3 постту бирдей жүктөшүңөр керек, бирдей убакытта. Эгерде силер бир постту же 2 посту эле жүктөп койсоңор, анда силердин бул катар бузулуп кетет. Эгерде мындай кылбайм дей турган болсоңор, анда жөн мындай лентаны, бесконечная лента деген ыкманды колдонбой эле койгула. Анан кийин эгерде мындай дайыма 3 посттон жүктөйм десеңер, анда ушундай өзүңөргө жаккан бир дизайнды тандап алып, ушундай кылып киргизип турсаңар болот. Бул дагы өзүңөрдүн баракчаңардын өзгөчө жакшы көрүнүшүн камсыздайт. Ал программадан кантип жасап, кантип жүктөйт экендиги мен силерге видео аркылуу жөнөтөм. Биз андан кийинки сабагыбызга өтө берели. Бул боюнча суроо барбы?
Жок, суроо жок. Жок эже. Макул. Биз Инстаграмга постторду автоматтык түрдө кантип жайгаштыруу керек экендигин үйрөнөбүз. Автопостинг для Инстаграм. Азыр мындай болот. Биз Инстаграмга пост жүктөгөндө биз эртең менен жүктөйбүз, түштө жүктөйбүз, өзүбүздүн кайсы убакта жүктөгөндүгүбүзгө жараша. Бирок ошону деген биз автоматтык түрдө эле кандай кылып жүктөсө болот. Мисалы үчүн биз бүгүн отуруп биз бир жуманын же болбосо 2 жуманын постторун киргизип койсок болот. Аны деген биз Facebook аркылуу кылабыз. Facebook'тагы баракчабыздын инструментине кирип, андагы настройкаларды ошого карата ыктайбыз. Мисалы үчүн кайсы күнү саат канчада ошол пост чыгыш керек деп биз деген Инстаграмдагы өзүбүздүн бизнес баракчабызга жайгаштырып койсок, ал өзү ошол убакта өзү жарыялана берет. Ал деген биринчи кезекте сөзсүз түрдө сиздердин Инстаграм аккаунт менен Facebook'тагы баракчаңыз бири-бирине байланыш керек. Сиздерге өткөнкү сабакта ошол нерсени көрсөткөнбүз. Сиздер ошентип бири-бирине байлап алдыңыздарбы? Достор? Эми ошону кандай кылып ишке ашырабыз, мен силерге ошону көрсөтүп берейин азыр. Facebook'тун мына бул жерин бассак, бул жерге биздин жанагы бизнес страницаларыбыз чыгат, бизнес баракчаларыбыз. Ушул жактан өзүбүз кайсы жанагы Инстаграмдагы аккаунтубузду кайсы баракча менен ачып түзүп бул жака жайгаштыргандыгыбызды карайбыз. Мен силерге азыр Хан Академия Кыргыздын мисалында көрсөтүп берейин. Ошол өзүбүз кайсы баракчанын жанагы автоматтык түрдө Инстаграмга пост жайгашуусун кылгыбыз келсе, биз ошол баракчаны ачабыз. Мынакей, достор. Страницага киребиз. Киргенден кийин мына минтип биздин баракчабыз ачылды. Достор, башталышы түшүнүктүү эле болдубу? Ооба, баары түшүнүктүү. Ошол кирип, биз бул жака кирип, андан кийин биздин бизнес страницабызды тандадык. Мен бул силерге Хан Академия Кыргыздын мисалында көрсөтүп берип атам. Андан кийин мынакей үстүндө жазылган мынакей турат. Страница бул жерде турат, көрүп атасыздарбы? Ушул жерден еще дегенди басабыз. Басканда инструменты для публикации деген жазуу бар. Ошол нерсени тандайбыз. Азыр көзгөтүп турсак, бул жерге дагы биздин экраныбызга чыкты. Көрүп атасыңарбы? Бул жерде Хан Академия Кыргыздын баракчасына жарыяланган сүрөттөр турат, посттор турат. Канча охват болгону, кайсы убакытта жүктөлгөнү мынакей. Эже бул Facebook'ка жүктөлгөн же Instagram элеби? Бул Инстаграмга жүктөлгөн, булар Инстаграмга жүктөлгөн. Биз деген бул Хан Академия Кыргыз, бул Инстаграмда баракчасы менен Facebook'тагы баракчасы экөө бири-бирине байланган да. Анан кийин биз деген Инстаграмга чыккан пост Facebook'ка дагы чыгып турат, ошол жана Facebook'ка дагы чыксын деген жерин күйгүзүп коебуз. Ошондо күйгүзүп койсок, автоматтык түрдө ошол эки социалдык тармакка тең чыгып турат. Сиздин Инстаграмга жүктөгөн постуңуз, ошол эле сиз жүктөгөн маалда тиги Facebook'ка дагы автоматтык түрдө жүктөлүп турат. Бул ошондой жүктөлгөн посттор. Мынакей. Эми биз деген мына бул жерден көрүп, бардыгын көрүп турсак болот. Эми биз деген ушул жерге биз жанагы план кылып койсок, биз саат ушунчада, саат ушул күнү, саат ушунчада биздин пост чыгыш керек деп ушул жака жайгаштырып койсок, ошол маалда өзү эле автоматтык түрдө чыга берет. Мисалы үчүн биз ушундай баракчага келгенден кийин, мына көрүп атасыздарбы азыр? Бул сол тарабында. Көрүнүп атабы сиздерге? Инструменты деген турат, Анан Creator Studio деген да турат. Көрүнөкө, ушул жерге киребиз, ушул жерди басабыз.
көрүп атасыздарбы, бул жерге башына мынакей могу эң башына Facebook анан кийин Instagram деген эки бөлүкчө чыкты. Биз ушул жерден биз ушундогу Instagramды тандайбыз. Instagramды тандаганда бизге дароо Instagramдын өңүндөй болуп өзгөрүп атат. Андан кийин мына создать публикация деген жер бар. Андан кийин ушул жерди басабыз. Ушул жерди баскандан кийин лента Instagram, анан кийин бул жерде жана видео жүктөй турган бөлүкчө турат. А биз лента Instagramды тандайбыз. Мынакей. Лента Instagramды тандагандан кийин бул жерге текстти жазуу үчүн орун турат. Андан кийин бул жерде местаны көрсөтө турган турат азыр. Добавить контент деген турат. Эми биз бул жерге койгондон кийин биз добавить контент деген жерди басабыз. Мынакей. Бул жерди басабыз. Мынакей. Атайын эме кылып атам, жай кылып атам, сиздер жакшыраак түшүнсүн деп, кийин видеодон көргөндө дагы жакшыраак түшүнсүн деп. Бул жерди баскандан кийин эки нерсе ачылды. Через инструмент загрузки, анан кийин со страницы Facebook деген. Биз через инструмент загрузки дегенди тандайбыз. Мен сиздерге жөн гана эле сүрөттү көрсөтүш үчүн, мен сиздерге бул Жомарт Токонбаевдин сүрөтүн, сиздердин өзүңүздөрдүн публикация болот бул жерге. Ошол сүрөттү тандап, анан ачасыздар. Мынакей. Сиздердин өзүңүздөр кайсы постту койсоңуздар, ошонун сүрөтү коюлат. Сүрөттү койгондон кийин бул жерге эми текстти жазабыз. Азыр текст боюнча сиздерге мынакей достор, силер өзүңөрдүн публикацияңардын текстине копировать этип бул жерге коесуңар. Азыр мынакей ставить кылабыз. Кылганда мынакей биздин жазылган тексттер чыкты. Эми бул жерден силер бир аз эмеңерди, текстиңердин маанисине жараша силер бул жерден эмелерди, смайликтерди тандап коесуңар. Азыр мисалы үчүн эмне деп коелу. Анан ошол кыз группага жөнөттү да. Мынакей эмени смайликтерди кошкон смайликтерин ушул жерден ылайыктап жөнөтөсүздөр. Андан кийин бул жерде опубликовать деген жери турат, эң четинде көрүнүп атабы, мынакей. Ушул жерден сиздер ушул опубликовать дегенди басып койсоңуздар, азыр эле ал жака чыгып жарыяланып кетет. Ошондуктан сиздер бул жерде мындай белги турат, кнопка, ушуну басасыздар. Ушуну баскандан кийин запланированная публикация деген турат. Ушул жерди тандаганда бул жерге числолор чыгат, сааты чыгат. Ошол кайсы күнү биз тандагыбыз келет, кайсы күнү чыксын ушул дегенге, мисалы үчүн бул жерге жазып коебуз. 29 деп коелу, 29 август саат 12:30 чыксын. Азыр 12:30 чыксын деп бул жерге сааты менен датасын белгилейбиз. Биздин бул өзү, биз анан кийин запланированная публикация дегенди басканда достор, бул жака өзү чыгып калат, жанагы запланированный деп чыгып калат. Биз деген ага чейинки сиздер көргөн посттордо чыккан посттор көрүнүп атпады беле? Эми бул жерде биз запланированная публикацияны басып койгондон кийин ал жерге запланированный деп чыгып калат өзүчө. Мен азыр бул жерге баспай эле коеюн, бирок негизи бул жерге баскандан кийин ал нерсе иштейт да. Бул жерге ушул 29 август күнү саат 12:30 өзү автоматтык түрдө жарыялана берет. Но запланированная публикацияны баскандан кийин. Мен азыр аны баспай эле коеюн, сиздерге түшүнүктүү элеби? Айдеке түшүнүктүү. Башкаларга түшүнүктүүбү достор? Ооба эжеке. Ооба түшүндүк. Ооба, бүткөн жери ушул жерде запланированныйды басып койсоңор, анан силер тиги эмеңерге жана постуңарга жүктөлөт. Мен муну азыр өчүрүп турайын. Дагылалы.
мынакей нол жерге опубликовано деп чыгып атпайбы, жүктөлүп жарыялангандарчы. Болгону ушул жерге эле биздики ошол биздин постубуз турат, азыркы биз жана Жомарт Бекомбаевдин сүрөтү туруп, тексти туруп бул жерге. Анан бул жерге запланированный деп жазуу чыгып калат. Мен ал бул эмеге Хан Академияга ал нерсенин тиешеси азырынча жок болгондуктан мен ал нерсени кылган жокмун. Мен силерге жөн гана мисал катары көрсөттүм. Мынакей автоматтык түрдө өзүңөрдүн Инстаграмдагы постуңарды автоматтык түрдө өзү чыгып туруусун камсыздаш үчүн мынакей ушундай Facebook аркылуу ушундай жол менен камсыздай аласыңар. Сурап андан кийин түз эфирди жүктөй турган же видеолорду жүктөй турган пост дебедимби, программа Ingrabber деген андан кийин түз эфир же видеолорду жүктөй турган. Андан кийин достор биз атаандаштарга көз салуу дегенде өткөнкү өзүбүздүн уникалдуу сатуу сунушубузду тапканда дагы атаандаштарыбызды изилдеп чыктык беле? Байкап карап чыктык беле? Ооба, эжеке. Ошол нерсени карап туруу өтө маанилүү. Силерге мисал үчүн азыр биринчи туруп ошол көрөлү. Эгерде сиздер SMM адис болуп, ошол уюлдук операторлорду иштеп калышыңыздар мүмкүн, башка уюмдарда иштеп калышыңыздар мүмкүн, SMM адис болуп. Ошондо силердин конкурентиңерди ушул жака кирип карагыла, карап алар эмне иш кылып атышат. Силерге менин экраным көрүнүп атабы? Ооба, эжеке, көрүнүп атат. Кандай иштерди кылып атышат, эмнелерди рекламага чыгарып атышат, кайсыларды таргеттик рекламага чыгарып атышат, алардын дизайны кандай болуп атат, баардыгын карап чыгышыңар керек, карап изилдеп турушуңар керек. Ошол учурда мисалы үчүн силер өзүңөрдүн бизнес аккаунтуңардан эмес, башка бир аккаунт ачып койгула. Ал аккаунтуңар 2 аккаунт болуш керек. Ал биринчи аккаунтуңар жанагы тандайбыз го, полду тандайбыз го, мужской, анан кийин женский депчи. Ошол жерде силер 2 аккаунт менен тең ачып кой. Эгерде силер мисалы үчүн алар деген таргеттик реклама кылганда, эми бир эле силерге жөн гана бул Билайндын мисалында көрсөтүп атам. Бул жерге кыздардын кийимдерин саткан дүкөн болушу мүмкүн, техника боюнча дүкөн болушу мүмкүн, ал көбүнчө балдарга тиешелүү болуп калат. Ошондо мисалы үчүн силерге эгерде силердин баракча бир гана аудиториясы кыздар болсо, достор, анан таргеттик рекламада дагы булар дагы мындай тереңирээктен түшүндүрүлөт. Эгерде силер ошол таргет аудиторияны тандоо деген жери бар, ал жерде кыздарды тандаш керекпи же балдарды тандаш керекпи дегенде. Ошол жерден силер эгерде силердин аудитория, силерге кыла турган аудитория ал деген кыздарды тандаш керек болуп калса, эгер силердин аккаунт мужской болуп ачылып калса, анда ал таргеттик реклама силерге келбейт. Ал бир гана ошол кыздарга барат. Мисалы үчүн таргеттик рекламада мисалы үчүн техникага байланышкан нерсе болсо, мисалы үчүн дрелди реклама кылып атса, аларды кыздарга, ал дрелди кыздарга реклама кылып алып эч кандай деле пайдасы жок да. Аны алуучу аудитория эркек балдар, ошон үчүн аны эркек балдарга реклама кылыш керек. Эгерде маникюрду эркек балдарга реклама кылуунун пайдасы жок, аны бир гана кыздарга кылыш керек. Ошол сыяктуу силер 2 аккаунт ачып алсаңар, силер өзүңөрдүн атаандаштарды дагы карап, изилдеп байкап турганга жакшы болот. Андан кийин ошол көрсөтүлгөн видеолорду өзүңөргө аябай зарыл учурда гана колдонуп, мындай чоң гана маалымат үчүн кантип жүктөш керек, кантип сүрөттү кантип жүктөш керек, видеону кантип жүктөш керек экендигин үйрөтүүчү программалар. Бирок силер деген аларды ошол башка бирөөнүн контентин, башка бирөөнүн жасаган эмгегин жүктөп алып, анан кийин кайра аны өзүңөрдүн постуңарга салып жүктөбөгүлө эч качан. Ал деген башка бирөөнүн эмгеги болот. Автордук укук деген нерсе бар. Башка бирөөнүн эмгегин өзүбүздүн эмгек катары көрсөтүүгө болбойт. Ошондуктан ошол жагын дагы жакшыраак көңүл буруп карагыла, башка бирөөнүн контентин өзүңөрдүн контент кылып көрсөтпөгүлө. Ошол сыяктуу жанагы тексттерди жазууда копирайтинг боюнча өткөндө дагы айтканбыз, башка бирөөнүн текстин дагы көчүрүп алып өзүңөрдүн постуңарга жүктөбөгүлө. Колуңардан келсе өзүңөр жазгыла деп. Текстти кантип жазыш керек экендигин, ачкычтарын силерге бергем. Аны силер жакшы эле үйрөндүңөрбү? AIDA формуласы боюнча. Андан кийинкиге өтөрөлү, достор. Биз азыр жанагы телефондордон
телефондордон дизайн кылып жана Canva менен жасаганды үйрөндүк. Ошого биз өзүбүздүн логотипти сөзсүз түрдө коюшубуз керек. Ал логотипти PNG форматында болуш керек. PNG формат Photoshop менен иштеп көргөндөр барбы араңарда? Жок эжеке. Ошол кээ бириңөрдө бар экен. Жокторго мен азыр кантип иштеп эмне кылыш керек экенин мен азыр көрсөтөм. Силер буюрса азыр силерде кээ бириңерде ноутбук жок болсо, силер буюрса ноутбукта каласыздар. Анан ошондо силер азыр Photoshop'тун кандай иштөө тартибин көрүп алсаңар, силер деген жанагы SMM адис болгондон кийин бул Photoshop менен Photoshop'тун кандай иштөөсүн билүү бул өтө силерге маанилүү нерсе, керектүү нерсе болот. Силердин резюмеңерди жөнөтүп, силерден сурайт, силер Photoshop'ту дагы билесиңерби деп. SMM'ди билет экенсиң, Photoshop'ту билесиңби деп. Ошондо силер ооба билем деп айткандай болушуңар керек. Андыктан азыр Photoshop менен сүрөттөрдү Photoshop'тун ичинде дагы форматтар бар да, ал сүрөттү кайсы форматта сактайсың деген. Силерге азыр PNG форматын кандай кылыш керек экенин көрсөтөм. Photoshop'ту ачкандан кийин бул жерге меники азыр англисче болуп атат, достор. Орусчасын жүктөп алсаңар болот, же англисчесин. Бул жерге узуну, анан кийин туурасы деген немелер чыкты да. Сандар чыкты. Силер буга чейин билчү элеңер, буга чейин сабакта айтылдыбы жокпу, мен эсимде жок. Азыр бул эменин Instagramга чыкчу жанагы формат, силер постуңар болуп атпайбы? Постуңардын жанагы квадраттык пост турат го. Ошонун размери 1080 стандарттык размер. Ошондуктан биз бул жерге 1080 деп жазабыз. Андан кийинкисине дагы 1080 деп жазабыз. Мынакей пиксель деген ушу менен кала берсин. Мындай алып жазгандан кийин достор азыр. Мынакей бул жерде ушул баракчаны түзүү дегенди тандайбыз. Мынакей бул жерде көк менен белгиленип турат, көрүп атасыңар. Ушул жерди тандаганда, мына бизге барагыбыз ачылды. Биз тандаган барагыбыз ачылды. Биз андан кийин биз бул сүрөт менен файлга киребиз, достор. Файлга киргенде open деген турат, открыть деген. Силер ушул жерди бассаңар, силер эмнени редакция кылыңар келет, ошол нерсе ачылат. Азыр бир сүрөттү алып келип көрөлү. Ал үчүн ошол эле кимди алайын? Келгиле бул кыздын сүрөтүн алып көрөлү. Бул кыздын сүрөтүн алып көрөлү. Достор, азыркы сүрөттү ачканда көрдүңөрбү? Бул жерде эме турат. Култтун сүрөтү турат, көрүп атасыңарбы? Бул жерде силерге көрүнүп атабы? Ооба, эжеке көрүнүп атат. Ушул жерде силер бул сүрөттү кыркып алып, мындай ушинтип сүрөттү оңдоордо силер ушул жерди басып койсоңор, бул деген култ жок болуп калат. Андан кийин силер муну оңдой берсеңер болот. Эми бизге бул сүрөттү биз бул көрүп атасыңарбы, жанында могу жашыл арттагы фон турат, Биз бир гана ушул кыздын өзүн кыркып алышыбыз керек болсо, азыр достор, биз же болбосо муну ушуну эле же болбосо кыркып алышыбыз керек болсо, же ушул эле сүрөткө силер өзүңөр тарткан сүрөт болуш керек. Албетте мен силерге жөн гана мисал кылып көрсөтүп атам. Ушул эле сүрөткө кантип тексттер жазып, кантип бул өңүн өзгөртүп, кандай кылыш керек экенин азыр көрсөтүп берем. Эң алгач силерге кантип кыркуунун жолун көрсөтүп берейин. Мынакей өзүңөр басканда бул жерге
Мынакей могул эмелер элементтер турбайбы достор бул жерде көрүп атасыңарбы? Сол жагында. Ооба, көрүп атабыз. Ошол элементтерге алып келгенде бир аз минтип турсаңар эле эмне кылыш керек экени көрүнүп турат. Мынакей эгерде силер муну басып, бул деген минтип белгилеп алуу үчүн нерсе, эгерде силер муну басып, силерге кыздын гана бети керек болсо, кыздын гана бети керек болсо, силер ошондой кылдыңарбы азыр? Мынакей. Биздин азыр биз бул эмеде өзү могу квадраттык могу жерде турат, көрүп атасыңар, бул деген негизги элементи болуп эсептелинет. Биз ушул нерсени басканда, ушул нерсени басып, анан кийин бул жерде сүрөт турбайбы? Сүрөттү 2 жолу басып анан кыймылдатсаңар, бул деген кезилип алынып калды. Бул деген мындай бат эң оңой кесип алуунун жолу. Вот, андан кийин Ctrl Z менен назад кыласыңар. Ctrl Z менен назад кылганда достор бир эле жолу артка кетет, бир эле жолу артка кетет. Андан кийин бул Photoshop'ун ичинде история деген жери бар, тарыхча деген жери бар. Ошол жерден карап анан азыр мен силерге кандай кылып экенин көрсөтөм. Эми могул бизде деген бул башка жерди басканда, мындай башка жака которгондо биздин бул могул белгиленген нерсе кетпейт. Көрүп атасыңарбы? Төрт бурчтук болуп кыздын бетин белгилеп алып беле, ушул нерсени биз кетиришибиз керек. Кетиргенде биз кайра эле ушул эмеге элементке кайра келип, анан кийин экранга бир жолу басып койсоңор, ал нерсе жок болуп кетет. Эми биз башка жакка, башка нерсе менен иштей берсек болот. Азыр мен силерге жанагы история деген нерсени көрсөтөйүн. Тарыхчасы, мисалы үчүн муну деген мындай кылып алдыңар. Мындай кылып алдыңар. Дагы бир жерин кыркып азыр. Дагы бир жерин кыркып, анан кийин муну деген силер Ctrl Z басканда бир эле жолу артка кылып, анан ушул нерсени эле кайталай берет да. Эми ошол силер кенен ошол нерсени кайсы жерден тандайт экендигин көрсөтүп берейин. Бул жерде мынакей Window деген жазуу турат, көрүп атасыңарбы? Силер эгерде орусчасын тандабасаңар, анда окна деген жазуу пайда болот. Орусчасын өзүңөрдүн компьютериңерге орнотсоңор. Ушул жерде мынакей. Бул жерде жазуу келип отуруп, History деген жер бар. Ушул жерди тандайсыңар. Ушул жерди тандаганда биз могул жерге чыгат. Биз сүрөтүбүздүн башынан баштап эмнелерди баскандыгыбыздын баардыгы ушул жака жазылып турат достор. Мынакей, бул жерди басканда, мына көрдүңөрбү? Бирден артка кетип атат мынакей. Мынакей, эмне кылгандарыбыздын баардыгы. Кайра ушул жака кайтып келип, биз оңдой берсек болот. Мынакей, биз эң башкы калыбын алып келип койдук. Эң башкы калыбын алып келгенден кийин бул жерди кайра, бул кулпту кайра баштан ачып, кайра оңдошубуз керек. Ошондой. Эми достор, силерге бул жагын биз жөн гана өчүрүп кое турган болсо, бул Photoshop'тогу өчүргүч нерсе, мынакей бул жерде көрүп атасыңарбы? Бул жерге келгенден кийин мен силерге катар менен түшүндүрүп берейинчи, эме болуш үчүн. Манүллөрүн эле айта кетейин деген, бирок бул жерде силерге катар менен түшүндүрүп коеюн. Мына биринчи функцияны түшүндүңөр, эмне кылыш керек экенибизди. Достор, түшүнүп атасыңарбы? Ооба. Андан кийинки элемент, мынакей, андан кийинки элемент. Бул менен биз сүрөттү кыркып алабыз азыр. Белгилеп, анан кийин кыркып алганга, же болбосо боёгонго, мына бул жерди баскандан кийин биз бул кызды кыркып ала турган болсок, эмеңер менен ошол жерге эле базып, анан кийин иштете бересиңер. Минтип могу кол менен өзүбүз баардыгы минтип чекелерин кыркып чыга турган дагы жер бар, достор. Мен силерге да жакындатып коеюн, мынакей минтип жакындатып, биз деген Ctrl анан кийин плюсту бассак, өзү жакындап калат. Ctrl минусту бассак, ал экран алыстайт. Ушундай жол аркылуу кыркып алсак болот. Азыр мен силерге баттаптан дагы көрсөтүп коеюн. Мынакей. Кайра биз могу негизги элементке келип, мынакей, могул жерди басып атам, мындай алгандан көрдүңүз, кыз мына кыркылып алынып калды. Ушуну кол менен ала турган болсок.
кыркып ала турган болсок, ал Ctrl Z кылайын. Андан кийин достор, кайра биздеги могу белгиленген турат го, ак, кара болуп жазылган. Ушуну жок кылыш үчүн кайра эле биз могу экинчи колонкага келип, анан кийин экранга бир жолу басып коебуз, ошол нерсе жок болуп кетет. Кайра биз жумушубузду улантып берсек болот. Анан достор, могул жерде могу үчүнчү колонкада көрсөтүп атпайлыбы, кол менен кыркыбыз депчи. Ошол жерден могу мышканын оң тарабын бассаңар, бул жерге анын түрлөрү чыкты. Биз азыр ушул түрү менен кылдык. Андан кийинки могу магнит деген элементин тандасак, достор, көрүп атасыңар, бул жерге башкача таканын сүрөтү пайда болуп, анан жадында болуп калды ал магнит. Биз деген аны бул жерге басканда, достор, мына өзү кырларын өзү тандап кетип берет. Мен бул жака эч нерсени баскан жокмун, болгону ушул кыры менен гана өйдө жылдырып кетип атам мышканы, достор. Көрүп атасыңарбы, өзү тандап кетип атат. Мен да жакындан кылайын. Мынакей. Мен жон гана мышканы кыдырата эле жылдырып кетип атам, мынакей өзү тандап кетип атат. Бул дагы эң оңой жолунун бири. Анан кийин кээ бир жерлерин, жанагы майда жерлерин бул жакшы тандай албай калышы мүмкүн. Ошол учурда жанагы колуңар менен өзүңөр кесип тандабасаңар болот. Дагы артка кылайын. Мынакей биз үстүнө чыгып кетти. Мынакей көрдүңөрбү, чачтын кайсы жерин кыркып аларын билбей калды. Ушундай болгон жерлерде жанагы өзүңөр колуңар менен кылып чыкканыңар. Мен азыр силерге мындай эле кыла берейин. Мынакей. Башындагы чачтарды жалп албай атат. Мына ушул сыяктуу. Мынакей. Мен жон гана ушунун эч жагын баспай, сүрөттүн кыры менен гана жылдырып кетип атам. Өзү тандап кетип атат, мынакей. Анан биз ошол кырка турган жерибиздин ушуна жеткенден кийин мышканы бир жолу басып коебуз, мынакей өзү белгиленип калды. Көрүп атасыңарбы? Анан кийин негизги элементке барып, анан кийин бул жерди минтип ала беребиз. Бул андан кийинки болду. Андан кийин бул белгиленген нерсени өчүрүш үчүн биз экинчи колонкага келип дагы басып коебуз. Ал нерсе жок болуп калат. Эми андан кийин биз жанагы андан кийин бул 4-нчү элемент. Карасаңар, бул деген минтип, бул деген жалпы белгилеп алуучу нерсе. Көрүп атасыңарбы? Жалпы белгилеп алуучу нерсе. Бул деген бул жерде өңдөрү, бул сүрөттүн өңдөрү бир канча өң болуп аткан үчүн бул жакшы белгилей албай атат. Мына бирдей өңдөрдү эле тегеректеп белгилеп атат. Көрүп атасыңарбы, мынакей. Азыр мен кийинки эмеге кылып ушул менен силерге кантип иштеткенин көрсөтүп берейин. Мынакей, кийинки сүрөткө өткөндөн кийин мына бул деген кара, анан кийин ак эле фон болуп атпайбы көбүн эсечи. Мен ушул карасына басып көрөйүн. Көрдүңөрбү, каралар тандалып калды. Бирөөмчө каралар тандалып калды. Азыр мынтип ушуну караны басып, анан кийин биз жанагы ноутбугубузду өчүрө турган жер бар го, backspace деген, ошол жерди басып койсок өчүп калат. Ctrl Z кылайын. Бул деген ошол жалпы жерди өчүрүүчү элемент болуп эсептелинет. Андан кийин достор биз өзүбүздүн эмеге өтө берели. Жанагы кичинекей кыз менен иштеп атканбыз. Ошондой нерсе. Андан кийин бул жерде биз андан кийинки 5-нчи элементти бассак, биз жанагы телефонубузда кыркып алып редакция кылбадыкпы, достор, сүрөттүчү. Видеосун жөнөттүм эле го. Ошондо кыркып алуучу жерлер болгон. Жери бар болчу, телефондо да обрезка кыла турган жер. Бул Photoshop'тон ошол обрезка кылып кезип ала турган жери. Бизге кайсы жери керек? Мисалы үчүн бизге бул кыздын өзү эле керек болсо, мынакей, ушундай кылып кыркып алабыз. Анан Enter'ди басып койсоңор, өзү ушинтип кыркылып калат. Мен азыр силерге кыркпай эле турайын. Кайра Ctrl Z басып койгула, эгерде бир эле жолу артка кетет ал. Ctrl Z бир эле жолу артка кетет. Эгерде мурдагыңарды дагы бир сире карап оңдоп чыгам дей турган болсоңор, анда мен силерге көрсөттүм, бул Window'га кирип, анан History дегенди тандап, анан кийин бул жактан кыла бересиңер деп. Бул жерге чыгып калбадыбы? Көрдүңөрбү? Бул жака чыгып калды, ушу менен иштей бересиңер. Андан кийинки биз эгерде ал сүрөттү боёй турган болсок, достор, анан кийин кайсы бир өңгө окшоштуруп боёй турган болсок, ошол өңдү тандап алыш үчүн биз мына буга басабыз. Бул деген пипетканын сүрөтү турат, өзүңөр эле көрүп атасыңар. Ушуга баскандан кийин эгерде биз мынакей
бул жашыл өң кылып ой турган болсок, мына ушул жерди бассак, бизге жашыл өң тандалып калды могул жерге, көрдүңөрбү? Назад кылып турайын. Жок азыр. Эгерде мына сары өңдү, мына бул жерде азыр жашыл өң тандаганым жашыл өң болуп калды, силерге көрүнүп атабы экран? Ушул жер жашыл өң болуп калды. Эми мен азыр могу кыздын кофтасындагыдай өң менен боёй турган болсом, мынакей көк болуп өзгөрүп калды. Көк болуп өзгөрүп калды. Эгерде мен могу агарга, могу жашыл болгон жерлерди боёй турган болсом, мынакей могу андан кийинки пипеткадан кийинкиси мынакей мен браш деген турат. Ушул жерди басып тургандан кийин, бул жерден баскандан кийин эменин үстүн карасаңар, азыр бул деген кичинекей эме болуп атат. Кичинекей эле сызыкча болуп атат, көрдүңөрбү? Эми мен ушуну калыңыраак кылып өң берем дей турган болсоңор, анан могу үстүн карасаңар, үстүнгү колонкаларды карасаңар, могул жерде 6 деген цифра турат. Ошол жерди басабыз. Баскандан кийин бул жерге размерлери чыгат. Размерин чоңойтобуз, достор. Размерин чоңойтсок, көрдүңөр, чоңоюп калды. Кичирейтсек, size деген размерин кичирейтсек, мына кичирейип калды. Чоңойтсом, чоңоюп калды. Мынакей, чоңоюп калды. Анан биз могул тегерекче кылып кылаткандан кийин ушу менен минтип боёйбуз. Мынакей көрдүңөр, тегерекче кылып атканда жалпы мындай толук тегерек болуп атпайбы? Эгерде ошонун мындай чекелери жакшы билинбесин дей турган болсоңор, азыр кайра эле ошол размерге киресиңер. Андан кийин могу алдында турат. Hardness деген жазуу турат. Анын калыңдыгы, ошону ылдый кылып койсоңор, достор, мынакей. Көрдүңөрбү? Чекеси мутный болуп, ортосу эле болуп калды мынакей. Эгерде биз ошол жерин чоңойто турган болсок, мынакей, бул жерин чоңойто турган болсок, бардыгын эле жалпы чоң алып кое турган болсок, мынакей, таза көк өзү чыгып калды. Мына. Андан кийин, достор, эми бизге могул кыздын өзүнүн эле сүрөтү керек болсо, кыздар, достор, мынакей, бул жерде андан кийин, браштан кийин, 2 колонкадан кийин өчүрө турган өчүргүчүбүз турат. Мынакей, ошол нерсени тандайбыз. Анан кийин биз муну өчүрүп чыксак, артында көрдүңөрбү, фон бош болуп калды. Мен силерге жанагы өзүңөрдүн логотипти, өзүңөрдүн биз жазабадыкпы эмеден? Canva'дан ар кимибиз өзүбүзгө логотип жасадыкпы? Ошонун PNG деген формат кылыш үчүн, достор, биз деген ушул компьютерден PNG формат кылып алып, анан кийин өзүбүздүн логотипти, анан жана ар бир чыккан постубузга, ар бир чыгарган видеобузга ошол PNG форматындагы логотипибизди койсок дагы жакшы болот. Мисалы үчүн азыр силер деген өзүңөр эле таандык болгон жаңыдан баштап атпайсыңарбы, өзүңөр бир баракча ачып, контент түзүп, ошол жака киргизип атасыңар. Эгерде силер ошол SMM адиси болуп иштеп калсаңар, ошол кайсы компаниянын SMM адиси болбогула, ошонун логотипин силер PNG формат кылып аласыңар. Мына PNG форматты ушундай кылып ашыкча жерлерин өчүрүп алып аласыңар. Мен бул өчүргүчүмдүн размерин кичирейте алайын. Азыр менин өчүргүчүмдүн размери аябай чоң болуп атат го, көрүп атасыңарбы? Ошол размерди кичирейтиш үчүн деле жанагы биз брашты үстүнөн өзгөртпөдүк беле, ошол сыяктуу үстүнгү колонкага келип, азыр меники 385 размер экен. Ушул могу size размер деген жерин ылдый кылабыз. Могу мышканы ошол жерге басып эле аны ылдый кылсаңар өзү жылат. Компьютер менен иштегенди негизи билебизби, достор? Барыбыз эле. Ооба. Тааныштыгыбыз бар, жанагы мышканы кантип кармайбыз, кантип жылдырабыз билебиз да. Мына ошол сыяктуу эле мынакей. Жылдырсаңар, ал биздин өчүргүчүбүз кичирейип чоңоет. Мындай болуп кичирейип чоңоет. Азыр, достор, мен силерге PNG формат кылыш үчүн бир логотипти кылып көрсөм жакшы болмок. Силер бирөөңөр логотипиңерди жөнөтпөйсүңөр, ошоңорду PNG формат кылып берейин, достор. Силер өзүңөр да көрөсүңөр. Логотип бул аватардын фоткосу Instagramдагы. Ооба. Ар бир компаниянын логотипи болот. Силер дагы ошондой SMM адис болуп иштегенде өзүңөрдүн логотипиңер өзүңөргө таандык болот. Анан силер дагы SMM адис болуп иштеп калсаңар, ошол башка деген чоң компаниялардын өзүнө таандык аябай таанымал логотиптер болот да. Ошолордун эгерде силер PNG формат кылып ар бир сүрөткө ошону коюп чык десе, силер кантип PNG формат кылам деп билбей калбагыла, ошону көрсөтүп ошону үйрөнөлү. Калганын кантип өчүрүш керек, кантип кыркыш керек экенин билип атабыз, достор.
Азыр бул жакта layer деген дагы түшүнүк бар. Ал менен кантип иштейбиз, аны дагы көрсөтүп берем. Азыр ага келбей эле туралы. Ким жөнөтөсүңөрбү же бул жактан башка интернеттен логотип көчүрүп ошону кылып көрө берелиби достор? Келгиле, ошол интернеттен эле көчүрүп алайын анда, азыр. Достор, Photoshop менен кантип иштей турган түшүнүктүү эле болуп атабы? Ооба, баары түшүнүктүү эле болуп атат. Азыр мен силерге Adidas'тын эмесин кылып атам. Силерге менин Photoshop көрүнүп атабы? Ооба, экраны көрүнүп атат. Экран көрүнүп атабы? Эми азыр мен силерге ошол логотипти кантип PNG кылабыз, ошону көрсөтүп коеюн. Азыр булар менен кайра келип иштейбиз, достор. Азыр бул жака киргенден кийин файлга киресиңер. Open деген жер бар. Экинчи открыть деген жер бар. Мынакей Adidas'ты тандайбыз. Ошол силердин кайсы сүрөттү PNG кыласыңар, ошол нерсе турат. Ошол сүрөтүңөрдү алып келесиңер. Мынакей. Алып келгенден кийин көрдүңөрбү, бул жерде култтун сүрөтү турат. Эгерде бул култту алып койбосоңор, бул жагыңар иштебей калат, мисалы үчүн, достор. Эмнени кылып көрөлүм? Мындай кылып туруп белгилеп аны өчүрүп көрөйүнчү. Көрдүңөрбү, иштеген жок бул жака. Ошондуктан биз бул култту ачышыбыз керек. Мынакей эми оңдой берсек болот. Бул жерде, достор, азыр бул жерде бизде эки гана өң турат. Кара, анан кийин ак. Бул кара дагы өз-өзүнчө белгиленип турат, Биз жанагы мен силерге айттым эле го, бул 4-чү элементти базып, анан кийин экранга бир койгондо бардыгы белгиленип калат депчи. Ошол ыкма менен өчүрүп алганга бул оңой. Азыр мен силерге көрсөтөм. Андан биринчи, достор, жана мен силерге айтпадымбы, layer менен иштөө депчи. Силер деген ушул нерсе менен эле иштей берсеңер, ушул бир эле баракча менен иштей берсеңер, силерге ыңгайлуу болбой калат. Ошондуктан силер бул жерге өзүнчө баракча ачкыла, достор. Могул жерде эң этегин көрүп атасыңарбы, достор? Силерге көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Мынакей мен силерге көрсөтүп атам, мынакей могуну. Layer деп коет ушуну. Мынакей кол менен көрсөтүп атам, мынакей ушул баракча, ушуну бир базып коесуңар, мынакей бул жерге жаңы layer ачылды. Силер эң башкы сүрөтүңөргө силер тибей эле койгула. Бул жерден силер редактировать кылып, оңдоп, кыркып, бул жерден эметпей эле койсоңор, бирок негизги азыр биз кыркып ала турган нерсебиз ушул жерден кыркабыз, анан калган улантуучу иштерибизди бул могул экинчи layer ачтык го, ошондон улантабыз. Эми биз муну кыркып алалы азыр, өчүрүп. Биринчиге келебиз, Adidas'тын өзүнө. Мынакей. Бул ак жана кара эле өң болуп аткан үчүн бул деген биздин могу жалпы тандап ала турган элементибиз. Бардыгын түз таза тандап берет. Мынакей. Муну тандагандан кийин бардык ак кара фондор өз-өзүнчө белгиленип калды, достор. Эгерде биз могу караны тандай турган болсок, эгерде могу каранын өзүн тандай турган болсок, мынакей, анда биз ушул элементти могу акка эмес, могу карага басабыз. Карага басканда көрдүңөрбү, могул бири-бирине байланыш болуп турбайбы, көрүп атасыңарбы? Ооба. Өзү белгиленип калды. Ушул гана тандалды. Эгерде мен могу S тамгасынын үстүнө бассам, мына бир гана S тандалып калат, көрдүңөрбү? Аны бассам бир гана А тандалып калат. Бул каранын үстүнө бассам бир гана кара тандалып калат. Бизге деген бул бир гана ак түз эмес, бизге деген бир гана могу Adidas деген жазуунун өзү эле керек, Ошондуктан биз деген бул акты өчүрүшүбүз керек. Мен акты мынакей, актын үстүнө бастым, мына ак тандалып калды. Эми мен бул жердеги backspace дегенди басам, компьютериңердин клавиатурасындагы, backspace дегенди бассам, мынакей өчүп калды. Дагы бир жолу, достор, мынакей, бул жол менен деле кылсаңар болот, жанагы өчүргүч деп айттым го, Бул жол менен деле минтип өчүрүп чыксаңар болот, бардыгын эмеңерди чоңойтуп алып, азыр. Өчүргүчүңөрдүн сүрөтүн чоңойтуп алып, минтип өчүрүп чыксаңар болот. Бирок
бул эки гана өң жана түз болуп көрүнүп аткан үчүн силерге бул гана жалпы белгилеп өчүрүп коюу ыңгайлуу. Мынакей өчүрдүк. Бул жерде дагы ак кала берди. Ага дагы бул базабыз, аны дагы белгилеп алат, аны дагы өчүрөбүз. Мынакей А, Д дегендер тегеректердин ортосунда ак сүрөт калып калды, аны дагы өчүрөбүз. Мынакей. Ошол жерди белгилеп эле backspace'ти басып атам. Мынакей өчүрүп атабыз. Мынакей өчүрүп атабыз. Дагы өчүрдүк. Могул эмени кайра өзүн басып коймой сайын, могул жерде анын ичинде өчүргөнүбүз могул белгиленип дагы калып калбады. Ошону могул экинчи колонканы басып туруп эле бул экранга дагы бир басып коебуз, ошондо өчүп калат. Эми мынакей биз деген муну. Мына өзүнчө бул эме болуп калды. Өзүнчө сүрөт болуп калды. Биз азыр коюп тургула, мен деген бул жака алып келе турган болсом. Көрдүңөрбү, артында сүрөтү жок, өзү эле келип калды бул. Силер деген монтип кичирейтип чоңойтордо достор. Мынакей кичирейтип чоңойтордо. Силер деген сөзсүз түрдө шрифт деген барго. Клавиатурада шрифт барго. Клавиша шрифт барго достор. Ошону басып туруп анан кийин муну кичирейтип чоңойткула. Эгерде мындай жөнөкөй эле өзүн чоңойтсоңор, өзүнүн формасын жоготуп аласыңар, кандай турган формасын жоготуп аласыңар. Азыр мен деген шрифтти баспай, бул өзүн эле кичирейтип чоңойтуп атам, көрдүңөрбү? Ошон үчүн мындай өйдө ылдый болуп кетип атат. Ошондуктан колуңардан келсе, сөзсүз түрдө шрифт басып анан кийин кичирейтип чоңойтсоңор, бул формасы бузулбайт. Өзү кандай болсо ошондой гана болот. Анан ошентип мындай чоң дагы койбойсуңар логотипти, четине гана, чекесине гана кичинекей кылып коюп койсуңар. Ошол сыяктуу болуп. Эми биз муну кантип эме кылышыбыз керек, сактап алышыбыз керек. Азыр биз кайра бул жерге кайра келебиз, мынакей. Кайра келдик бул жерге. Бир аз размерин кичирейтип алалы. Размерин кичирейткенде айттым, бул шрифтти басып, анан кийин бул нерсени кичирейткиле, мындай кылып. Эми биз муну сактап алалы. Биз ал үчүн даяр турган нерсени биз файлга киребиз, достор. Файлга киргенден кийин сохранить как деген жер бар орусчасында. Азыр биз англисчеде save as деген. Save as'ти басабыз. Save as'ти басканда биз деген эмне деп жазып коелу. Биз адашып таппай калбаш үчүн жазып коелу. Өзүңөрдүн логотипиңердин кайсыл логотипти силер PNG формат кылып атасыңар, ошону жазып коелу. Азыр мен Adidas'тын мисалына көрсөтүп бердим. Азыр ошол Adidas'ты жазып коеюн. Adidas'ты жазгандан кийин ылдый жагында көрдүңөрбү, достор? Биздин ошол Photoshop'тон жасаган сүрөтүбүздү кайсыл форматта сакташ керек экендигин сурап атат да. Мынакей. Ошол жерди басабыз. Бизге деген PSD, PDD деп турбайбы? Ал форматтын бизге кереги жок жана PNG кылганда. Биз бул жерге барганда сүрөттү сактоонун форматтары чыгат. Ошол жерге келсеңер, достор. Бул жерге келсеңер. Бул жерге келип атканда мынакей, достор. PNG деген формат чыкты. PNG деген формат. Көрүп атасыңарбы? Мына JPEG деген формат бул. Азыр несире көрсөтөм. JPEG-ти дагы. Мына PNG деген формат мына ушул. Силер ушуну тандайсыңар. Ушуну тандагандан кийин бул жактагы өзүңөр кайсы папкага сакташыңар керек, аны папкага сактаганды билет эле ошоңор керек. Эми компьютер иштеткенди билебиз да. Ошол папканы тандап, анан кийин аны таппай калбаш үчүн да, достор, азыр мен жүктөлө турган эле жакка белгилеп кое берейин. Мынакей сейв кылдык. Окей кылабыз. Бизге деген бул тандалды. Эми, достор, бизде мен деген муну азырынча азыр өчүрбөй мындай кылайын. Эгерде, достор, биз жанагы сүрөттү сактоонун форматын тандап атканда, биз эгерде бул сүрөтүбүзгө кайра эме киргизебиз деп десек, азыр формат боюнча башка сүрөткө кое берейин. Мынакей биз биринчи ошол кыздын сүрөтүн оңдоп атканбыз, ал кызыбызга кабетти. Мынакей. Биз кайра ушул сүрөттү кайра келип ушундай эле калыбында улантып кетебиз дей турган болсок, бул жака деген дагы башка дагы
нерселер менен боеп же башка дагы жазууларды жазып дагы ишиңерди улантып кое турган болсоңор, кайра эле ушул нерсени кайра эле улантып кетем дей турган болсоңор, достор, мына бул жерде дагы файлга киребиз. Сохранить какты басабыз, кайра save as басабыз, мынакей. Бул жерди баскандан кийин, мынакей бул жерде Photoshop деп өзү чыгып турат. Силерге PSD деген формат көрүнүп атабы, достор, ногулар? Ооба, көрүнүп атат. Азыр биз ушул ногу Photoshop мо PSD деген формат менен сактай турган болсок, достор, save кылып сактай турган болсок, окей. Окей кылалы. Сактай турган болсок, кайра ушул бизге ушундай эле формат менен кайра ачылат. Ошол форматыбыз менен кайра алып келе турган болсок. Эгерде биз муну PSD форматы менен сактабай турган болсок, анда аны биз кайра аны биз оңдогонго мүмкүн болбой калат. Мисалы үчүн жана биздин эмебизди, мына Adidas'ты биз PSD менен сактаган жокпуз, биз муну JPEG менен, PNG менен сактадык. PNG менен сактаганда азыр мен силерге муну өчүрүп турайын, PNG формат менен алып келгенде кандай болот экенин көрөлү. Мына бул жерге силер өчүрүп атканда кайра сурап атат, силер документ кылып, PSD документ кылып сактайсыңбы же сактабайсыңбы деп. Эгерде сактайм десеңер өзү автоматтык түрдө сактап алып өчөт, эгерде жок десеңер жокту басып койгула. Азыр мен жок дегенди басайын. Эми мен деген азыр дагы бир кийимдин сүрөтүн алып келип алалы. Эгерде достор, мына жон гана мисал кылып силерге ушул кыздын сүрөтүн алып келейин. Бул жерге жана клубду ачып коелу. Эгерде бул азыр бул Adidas'тын эми ал деген спорт кийимдери болот, эми жон гана мисал катары көрсөтүп атам. Эгерде бул Adidas дегендин эме кийимдери болсо, анда силер ушул жерге Adidas'ка бул кийимдер, бул сүрөт Adidas'ка таандык деген нерсени өзүңөрдүн фирмаңардын логотипин коесуңар да бул жерге. Ошону биз азыр кантип алып келебиз көрөбүз. Файлга киребиз. Open'ди басабыз, открыть дегенди. Көрдүңөрбү, биз бул жерге Adidas'тын сактап койгонубуз көрүнүп турат. Бул деген биздин баштапкы Adidas экен, биз деген аны PNG кылып өзгөрттүк, биз аны Adidas деп сактаганбыз. Мынакей ошону тандап, кайра Open'ди басканда, мынакей чыкты. Эми биз муну бул нерсени белгилеп алып, мышканы буга белгилеп алып, анан кийин бул жерге алып келебиз. Мындай эле кармап эле тил могул баракчанын эле үстүнө алып келсеңер өзү кирет. Өзү мынакей түшүрдүк. Бул биздин эмебиз чоң болуп калды, бирок биз муну Ctrl-минусту басып, мынакей логотипти кичирейтебиз. Логотипти кичирейт атканда, негизи эле сүрөттү кичирейт атканда шрифт кошо база алабыз деп айттык, мынакей кичирейди. Эми биз өзүбүз чоңойтобу. Шрифтти басып кичирейтебиз. Негизи калган кайсы жерге коюш керек экендигин сүрөтүңөрдүн эмесине ылайыктап кое бересиңер азыр. Мынакей бул биздин PNG форматтагы сүрөт, ак менен эмес, мынакей PNG формат артындагы актарын алып койдук. Бул жазуунун өзү, прозрачный өзүнүн эмеси. Ушундай кылып коебуз, достор. Сурооңор жок болсо, анда бүгүнкү сабакты аяктадык. Мен силерди WhatsApp'тан Чоң рахмат. тапшырмаларды күтөм, достор, WhatsApp'тан, жакшы калгыла. Чоң рахмат.